Biz дайыма бирибизге бакыт каалайбыз. 2 жаш үйлөнүп атканда, же бирөө сапарга чыгып атканда, же бирөөнүн баласына бата бергенде дайыма айтабыз, бакыт каалайм деп. Бакытты каалап коюш оңой эле, бирок бакытты куруш кыйын. Кантип бактылуу болушту эч ким айтып бербейт. Тек гана каалоо, бирок бакытка жетиштин да адамдар бар. Бирден ар бир элдин бактылуулары толтура. Бирөө сүйгөнүнө жетип бактылуу, бирөө карьера жасап бактылуу, бирөө байлык менен алек болуп бактылуу, дагы бирөө жүрөгүнө иман топтоп бактылуу, дагы бирөө билимин байытып, жан дүйнөсүн бийиктетип ошону менен бактылуу. Бирден бактылуу болуштун жолдору көп. Бирок бир эл эгемендүү болмой сайын бакытка эч качан жетпейт. Бир тилдин ээсиң, бир туудун ээсиң, бир кериптин ээсисиң, бир киминдин ээсисиң, бир тарыхтын, бир тагдырдын ээсисиң, бирок өзүңдүн жолуңду өзүң тандай албасаң, өзүңдүн тилиңди өзүң көтөрө албасаң, өзүңдүн тарыхыңды өзүң даңыздай албасаң, кантип бактылуу болосуң? 1000 жыл тамчы тамчылап отуруп ташты тешиптир. Бирок ошол тамчынын биринчиси да мактаналбайт, мен тештим деп, акыркысы да мактаналбайт, мен тештим деп. Ар бир тамчынын ошол ташты тешкенге чоң салымы бар. Кыргызстандын эгемендүүлүгү 1991 жылы келди, Кудайга шүгүр. Мен дагы бир жыл айтам, келди. Анткени биздин ага анчайын деле чоң салымыбыз жок. Ал кимдин салымы? Манас атабыздын каны, Курманбек Баатырдын жаны, Тайлак Баатырдын деми, Алымбек Датканын руху, Курманжан Датканын жердеси, жан дүйнөсү, ошондой эле кыргыздын баатырларынын 37 жылы атылып кеткен аталарыбыздын, мыктылардын максаты көксөөсү болчу. Канчадан канын төктү, жанын берди, канжага башын байлады. Бирок биз бүгүн баркына жетип атабызбы? Жаштарга бир жакшы тилек бар. Сүйгөнүңө жет деп ошондой бактылуу болуп калат. Бирок бардык жомокторду карагыла, сүйгөнүнө жетип бактылуу жашап калтыр менен бүтөт. Сүйгөнүнө жеткенден кийинки жашоону эч ким айтпайт. Биз эгемендүүлүккө жеттик. Эгемендүүлүктөн кийинки жашообуз кандай болду? Мурда ойлойт элек, эгемендүү мамлекет болсок, эч кимден күн корсуз болсок, бизден бактылуу эл болбойт деп. 31 жыл эгемендүүлүктө жашап атабыз, дагы деле налып атабыз, дагы деле наразылыктар толтура, дагы деле кемчиликтер толтура. Ким күнөөлүү? Жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайрат жөт көзүңө дейт. Буга өзүбүздөн башка эч кимди күнөөлөбөш керек. Элибиздин бир ачыгын айтайын жакшы эмес сыпаты бар. Жыгылып калса өзүнөн көрбөйт, же муздан көрөт, же тепкичтен көрөт. Жоопкерчиликти өзүң алмайсаң, эч качан эгемендүүлүктү сактай да албайсың, барктай да албайсың. Бирок кел деген жакшы сөз. Төлөгөн Касымбековдун кел деген чыгармасы бар. Кел келип турганда, ооматы келип турганда деп кыргыз бекер айтпайт. Чындап Кудай буйрса Кыргызстандын келе турган заман келди. А дейбиз, бу дейбиз, бизде аябай билимдүү жаштар бар. Бирок берекелерим, эгемендүүлүк деген бул биринчи кезекте жоопкерчилик. Ушуну сактай билели, барктай билели. Кантип сактайбыз? Биринчи ынтымак керек. Атом бомбасы бар мамлекет күчтүү эмес, ишенип коюңуздар. Авиациясы күчтүү мамлекет күчтүү эмес. Армиясы күчтүү мамлекет күчтүү эмес, акчасы көп мамлекет күчтүү эмес. Андай болгондо Рим талкаланбайт эле, Осман империясы жок болбойт эле, Советтер Союзу дагы деле гүлдөп жашап аткан болот эле. Эң күчтүү мамлекет адамдардын баштары, жүрөктөрү бириккен мамлекет. Биздин элибиздин бир өзгөчөлүгү бар экен. Күчүбүздү, духубузду бирибизге көрсөтөбүз, сыртка көрсөтө албайт экенбиз. Чындап бизде чоң дем бар, чоң күч бар, чоң дух бар. Бирок ошону бирибизге колдонуп, энергияны кетирип атабыз. Биздин өмүрдө чоң максаттар бар. Мен бала кезде Америкада окусам, Россияда окусам, Японияда окусам деп элем бардыгына жеттим, Кудайга шүгүр. Бирөөлөрдүн максаты эмне? Өмүрүндө бир жолу Меккеге барып келсем, дагы бирөөлөр Дубайды көрүп калсам, дагы бирөөлөр Стамбулду эс алып келсем. Бирок Кытайдагы кыргыздардын бир эле максаты бар дейт. Өмүрүмдө бир жолу жок дегенде чоң кыргызды, ала тоону, Кыргызстан деген өзүмдүн түпкү мекенимди көрүп койсом. Анткени кыргыздын уюткусу ушул жакта деп. Кадимкидей картаны карап алып ыйлашат дейт. Биз эмне болсо ошо бололу, ушунча азаптын баарына чыдайбыз. Чоң кыргыз сен аман бол деп айтат экенбиз. А чоң кыргыздын кылганы эмне? Бөлүнүп жарылмай, өзүнүн тилин чалмай, өзүнүн маданиятын чалмай. Эгер тилиң менен маданиятыңды сыйлабасаң, чегараңды ачып кое бер. Андай мамлекеттин келечеги эч качан болбойт. Ушундан баштайлы. Эмнеге мен тил, маданият айтып атам? Анткени өссөк, физикалык жактан дөнүгөлү, руханий жактан дөнүгөлү, интеллектуалдык жактан дөнүгөлү. Наполеон менен кошо Жан-Жак Руссо чыккан, ал ой адамы, илим адамы. Ошол эле бизден Алп Арслан чыккан, Барсбек чыккан, Манас атабыз чыкты, Амир Темир чыкты, бирок Улукбек да чыккан, Аль-Бируни да чыккан, Ибн Сина да чыккан. Ошон үчүн акыл менен ой чабытты кеңейтмей сайын эч качан өнүгө албайбыз.